ооба. Мына азыр замок чечип атабыз, передний части. Передний замок части кандай? Ар машинанын өзүнүн замогу атайын чыгыш үчүн бул жака тешиктери калып турат. Эң алгач мынакей терезени көтөрүп алабыз. Терезени көтөрүп алгандан кийин бунун өзүнүн 3 болтун чечебиз. Андан кийин бул жакта дагы 4-чү болту бар. Аны дагы чечебиз. Анан штекери бар. Штекерин чечебиз. Штекери азыр көрүнбөйт. Андан кийин бул жерде стоя бар. Стойка. Могу терезенин уландысы. Ылдыйга түшкөндөгү уландысы. Ошонун болтун чечебиз. Чечкенде рейка бул жака жылат. Ошону менен бери чыгып келет. Дагы ичкериде ручка менен ручка, анан кийин ачкыч иштеткичтин клипстери бар. Ошолорду чечиш керек. Азына көтөргөндө дагы айтып коеюн. Фонарик алып келсеңер, мен көрсөтүп коеюн. Фонарик. Азыр айна көтөрүлгөндө ичинде эмнелер чечиш керек. Бул пакетти алып турасыз, Ёмканы. Мунун ичи өтө тар. Мына бул жакта эки пластик көрүнүп турабы? Бири ручканыкы, бири кызыл болсо, меники ачып чапкандыкы. Ошолор чыгарылат. Алдагы пластмассовый клипстерине бошотулат. Бул көзгө көрүнүп турган кара стойка алынат. Алынып, мына болтту бошотуп туруп эле. Алда стойканы ылдыйга тартса бошойт. Бул жака кайрып туруп, муну чыгарып алабыз. Салганда деле ошондой кайрадан өйдөгө слайдер болуп кирет, мына мык сыяктуу болупчу. Муга кирет дагы, асты жака катарлат. Ошондой чечилет туугандар.